Саламатсыздар урматтуу достор, акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Камчыбек Ташиевдин уулуна карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Номад баракчасына күч органдарындагы булактар кабарлады. Маалыматка караганда, Таймураз Ташиевге карата кылмыш иш Ички иштер башкармалыгы тарабынан козголгон. Буга чейин салык кызматы өз кишилери үчүн нефть, Кыргыз нефтегазды кандайча талкалашкан аттуу иликтөө жарыялап, ишканадан муңай өндүрүп сатуудагы коррупциялык схема аныкталганын иликтеп чыккан. Анда Кыргыз нефтегаздын кирешеси Ташиев менен байланышы бар ортомчу компаниялар аркылуу атайын кызматтын мурдагы башчысынын үй бүлөсүнө түшүп турганы айтылган. Бирок буга карабастан УКМКнын мурунку төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев Instagram баракчасында дал ушундай болгон чуулгандуу окуянын толук маалыматын төгүндөп айтып берди. Анда мындай айткан: "Урматтуу мекендештер, салык кызматы тарабынан таратылып жаткан маалыматтар боюнча түшүндүрмө берип коюуну туура көрдүм. Алчык маалыматтарда көрсөтүлгөндөй Кыргыз петролеум компания Кыргыз нефтегаз 2021 жылдан 2025 жылдар аралыгында жалпы 357,9 миң тонна дистопливо өндүрүптүр. Менин Moka Group компаниям 2021 жылдан 2025 жылдар аралыгында бул ишканадан жалпы 5463 тоннага жакын гана дистопливо сатып алган. Бул көлөм Кыргыз петролеум компания өндүргөн дистопливонун 1,53% гана түзөт. Бул сатып алууларда тийиштүү салыктар мамлекетке төлөнгөн. Демек, бул жерде бизге карата айтылган Кыргыз петролеум компанияга монополия кылып алган бүт дистопливосын Moka Group сатып алган, башкалар сатып ала албай калган. Жана башка таратылган маалыматтар толугу менен калп. Бизден башка фирмалар дагы өздөрүнө керектүү көлөмдү сатып алып келишкен. Мага жеткен маалыматтарга ылайык учурда Кыргыз петролеум компания дистопливо өндүрүш жакынкы күндөрү токтотуу алдында турат. Анткени алардын компаниялары толук дистопливону сатып алуу кескин азайганы айтылып жатат. Анын тийиштүү адистери жеке фирмаларга байланышып дистопливо сатып алуусун сунуштап, кардар издеп жатышканы дагы белгилүү болду. Тийиштүү тараптардан болсо бизге байланыштуу туура эмес маалыматтарды таратпооңуздарды суранабыз, деп айткан Таймураз Ташиев. Булардын баардыгы канчалык деңгээлде чындыкка жакын калганын кийинки чыгарылышта көрө аласыздар.